Парламентке келүү маселеси бул абдан маанилүү маселе. Анткени себеби парламентте биздин жашообузга таасир тийгизе турган мыйзамдар кабыл алынат. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен бир эле мисалды айтып берейин. 2013-жылы биздин парламентте бир мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамда бир эле сөздү өзгөртүп коюп киргизип койгондун аркасынан 2019-жылга чейин 6 жылдын ичинде бизде жүздөгөн муун мусулмандарды сен экстремистсиң деп соттогонго келген. Жүздөгөн мусулман бул сотко барганы, миңдегенин давай кел акчаңды берип койгон деп туруп акча сындырышкан да. Ошондо ар бир үй бүлөдө бирөөнүн тагдыры бузулат. Ар бир үй бүлө атасы жок, кээ бир учурларда апасын дагы ошондой кагаз таап алып туруп, сен экстремисттик маалыматты жайылтып жүрөсүң деп күнөөлөшкөн. Ошол жүздөгөн адамдын тагдыры бир эле сөзгө камтылган мыйзамга өзгөртүү болгон. Ошол үчүн бүгүнкү күндө биздин тагдырыбыз дагы 5 жылга чейин ошол мыйзамдар канчалык сапаттуу болот, ошондон кызыктар. Ошол үчүн урматтуу кыргызстандыктар, ким парламентке келет бул маанилүү. Кандай кишилер келсе, кийинки 5 жылдагы мыйзамдар, эрежелер, көзөмөл кудум ошондон кызыктар болот. Эгер 7 миллион кыргыз элим 5 миллион акча чогултуп бере турган болсо, бир оппозициялык партия парламентке кирип калат. Жаш реформа деген партиянын тагдыры силердин колуңарда. Бул видеодон кийин мен кайсы банктын капчыгына акча ыргытса болот экенин салып коем. Кайдыгер карабасаңар Кыргызстандын тагдырына кол кабыш кылыңыздар. Ар бир сомуңар маанилүү. Ар бир сомуңар бул бизди ошо койгон максатыбызга жакындатат. Аман эсен болуңуздар, биз менен болуңуздар.